Assalomu alaykum, urmattu bizdin kanalдын көрмандары. Мен Элдор Далиев, Заманбап Мугалим Академиясынан. Бүгүн сиздер үчүн, мугалимдер үчүн, ата-энелер, студенттер, окуучулар үчүн кандай платформаларда онлайн сабактарды өткөрсө болот? Кантип онлайн сабактарга катышса болот? Бул боюнча сизге кызыктуу бир маалыматтарды даярдап көрсөтүп беребиз. Эгер даяр болсоңуздар, биз баштайбыз. Азыркы учурда бир канча онлайн платформалар бар онлайн сабактарды өткөрүүгө. Бул биринчиси YouTube тармагы, экинчиси Zoom платформасы, үчүнчүсү болсо бул Telegram платформасы болуп эсептелет. Эгер даяр болсоңуз, биз бүгүнкү сабакты баштайбыз. Жакшы отуруп алыңыз, бардык маалыматтар сиз үчүн. Негизи биз сизге биринчи платформаны көрсөтө өтөйүк. Бул платформа YouTube платформасы болуп эсептелет. YouTube аркылуу эгерде сиз мугалим болсоңуз, өзүңүздүн окуучуларыңызга онлайн конференция кылып, алар менен байланышып, өзүңүздүн тапшырмаларды, маалыматтарды күн сайын берип барсаңыз болот. Эмне кылабыз бул үчүн? Албетте биз алгачкы видеолордо кантип YouTube канал ачуу боюнча маалыматтарды бергенбиз. Негизи YouTube'га кирсеңиз, өзүңүздүн аккаунтуңуз бар, бул сиздин YouTube каналыңыз болуп эсептелет. YouTube канал. Эмне кылабыз? Өзүбүздүн YouTube'га киребиз, мисалы үчүн YouTube деп жазабыз. Мына YouTube ачылат бул жерде. YouTube ачылгандан кийин сиздин каналдын мына оң бурчунда ушундай плюс белгиси болот. Бул плюс белгисин бир жолу басасыз, андан кийин начать трансляцию деген бөлүм чыгат. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул кнопканы басканыңыздан кийин сиздин YouTube каналыңызда онлайн трансляция өткөрсөңүз болот. Сиз бир убакытты айтып коесуз бардык окуучуларыңызга, кайсыл учурда сиз сабак өтөсүз. Сабактын аталышын жазасыз. Бул жерге видите название сабактын аталышын. Доступту кааласаңыз открытый доступ, кааласаңыз доступ по ссылке, карасаңыз ограниченный доступ кылып койсоңуз болот. Бул сиздин өзүңүзгө байланыштуу. Андан кийин бул жерде настройкасына биз азыр открой доступ кылабыз. Ограниченный доступ кылайык. Андан кийин аудиторияда өзүңүз белгилейсиз, роликтер детей, кааласаңыз ролик для детей. Другие параметрге кирип, образованияны белгилейсиз, описанияга кайсы сабак боюнча жана канча маалымат берилет, кайсы темалар боюнча жазып койсоңуз болот. Андан кийин расширенный настройкага кирип, чатты албетте күйгүзүп коюңуз. Себеби окуучуларыңыз сизге чат аркылуу суроолорду жиберип турат. Сиз бул суроолорго карап жоопторду берсеңиз болот. Андан кийин буга дагы монетизацияны кошуп койсоңуз болот. Кааласаңыз прямая рекламаны дагы күйгүзүп койсоңуз болот. Эгерде албетте сиздин каналыңыз монетизация кылынган болсо, монетизацияны дагы күйгүзүп койсоңуз болот. Бул YouTube тармагы дагы эң жакшы онлайн сабакты өткөрүүчү платформа болуп эсептелет. Андан кийин эң алгачкы сүрөтүнө сиз өзүңүз даярдаган сүрөттү загрузить свой значокту басып койсоңуз болот. Бул окуучулар ушул сүрөттү көрүп, бүгүн математикадан мисалы ушул тема боюнча сабак өтөт экенбиз ушул убакта деп сиздин каналыңызга кирип онлайн сабакты алса болот. YouTube тармагы дагы онлайн сабак өткөрүү үчүн эң мыкты платформа. Сиз муну албетте бош убагыңызда аткарып көрүңүз. Сизге абдан жакшы таасирин жана жетишкендиктерин көрсөтөт. Бүткөндөн кийин начать эфирди басасыз. Сиздин прямой эфириңиз башталат. Кайсы убакка койсоңуз дагы болот. Аны сиз өзүңүз пландаштырасыз. Мисалы үчүн мына запланировать трансляцияны бассаңыз, кайсы күнү жана саат канчада болсун, ошол убакытта айтып коесуз, окуучулар ошол убакытта YouTube'га кирип даяр болуп отурушат. Сиз прямой трансляцияны баштайсыз жана темаңыз боюнча кызыктуу маалыматтарды бересиз. Урматтуу биздин каналдын көрмандары, бул онлайн сабак өткөрүү үчүн биринчи платформа болду.
Албетте, сиз бул платформадан туура колдоносуз жана өзүңүздүн окуучуларга, кааласаңыз ата-энелерге дагы ар кандай жыйналыштарды өткөргөндө бул YouTube платформасынан колдонсоңуз болот. YouTube каналым жок десеңиз, YouTube канал ачуу оңой. Аз гана убакыт керек болот. Аз гана убакыттын ичинде YouTube каналыңызды ачып, прямой трансляцияны албетте сиз аткарып көрүңүз. Сизге ийгилик каалайбыз баарыңызга. Эми биз сиздерге экинчи платформаны көрсөтөйүк. Бул экинчи платформа онлайн сабактарды өткөрүү үчүн Zoom платформасы болуп эсептелет. Zoom As деп жазасыз мына. Андан кийин бул жерде сайт ачылат. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Сайт ачылып атат. Биринчисине киресиз. Мына Zoom Video Conferencing VIP Webinars. Бир жолу басасыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Негизи онлайн сабактарды, конференцияларды өткөрүүгө эң мыкты платформа болуп эсептелет. Сиз алгач бул платформадан регистрациядан өтүшүңүз керек. Регистрациядан өтүү абдан оңой. Бардыгын аткара аласыз. Биз азыр Zoom платформасынан регистрациядан өткөнбүз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Регистрациядан өткөнбүз. Системадан чыгабыз. Системадан чыгып, мисалы, сиз регистрациядан өтүү үчүн зарегистрируйтесь бесплатно деген кнопканы басып, регистрациядан өтүп, почтаңызды жана паролуңузду жазасыз. Ал эми биз азыр Вайтиф системага кирип, сизге кантип онлайн сабак өткөрүүнү бир жолу көрсөтүп өтөбүз. Мына. Бул биздин регистрациядан өткөн маалыматтарыбыз. Вайтиф системаны басабыз. Көрүшүңүз мүмкүн. Эми организовать конференцию бир жолу басабыз. Андан кийин кааласаңыз видео менен сабак өтсөңүз болот, биз видео сабак өтсөңүз болот, только демонстрация экрана. Кааласаңыз муну бассаңыз болот. Мисал үчүн демонстрация экранын бир жолу басып, сиздин компьютериңиздин монитору гана көрүнөт. Ошондо сиз окуучуларга күн сайын сабактарды өткөрсөңүз болот. Бул абдан мыкты платформа болуп эсептелет. Аз гана күтөбүз. Азыр биздин Zoom онлайн сабактарды өткөрүүчү платформабыз ачылат. Мына совместное использование. Бир жолу басабыз. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Сабакты баштасак болот. Окуучуларды кошуу үчүн пригласить басасыз жана копировать URL бир жолу ссылканы копировать этип, мына. Андан кийин кааласаңыз Telegram'дан, кааласаңыз WhatsApp'тан бул ссылканы жиберип коесуз. Сиздин окуучуларыңыз бул ссылка аркылуу кирип, сиздин онлайн сабакка катышса болот. Андан кийин бул жерде мисалы включить вид. Бул жерде сизди дагы окуучу көрүп туруусу мүмкүн. Кааласаңыз бир эле сиздин монитордун экранын көрүп турат. Андан кийин бул бөлүмдө чатты да күйгүзүп койсоңуз болот. Бул жерге сиздин окуучуларыңыз тема боюнча кандай суроолор болсо жазышат. Бул суроолорго сиз маалымат бересиз. Андан кийин Zoom платформасында дагы өзүңүздүн сабакты жазып алсаңыз болот. Мына. Запись кнопкасын басып, өтүлгөн сабакты жазып алсаңыз, бул сизге абдан өзүнүн пайдасын тийгизет. Сабакты жыйынтыктоо үчүн албетте завершить конференцию кнопкасын бир жолу басасыз. Завершить конференцию для всех. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Конференция аяктайт. Көчүрүлүп даяр болду. Кайсыл жерге сактайбыз? Бул сакталган сабак катары. Андан кийин Zoom платформасынан сиз чыксаңыз болот. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мугалимдер, ата-энелер, биз бүгүн сиздерге онлайн сабактар өткөрүү үчүн эки платформаны маалыматын бердик. Бул YouTube платформасы жана Zoom онлайн сабактар өткөрүүчү платформа болуп эсептелет.
Албетте сиз муну бүгүн жакшы көрүп, үйрөнүп, интернет аркылуу дагы үйрөнүп, өзүңүздүн сабактарды онлайн өткөрүүнү аракет кылыңыз. Сизге жакшы натыйжаларды көрсөтөт. Ал эми биз сиздерге өзүбүздүн YouTube каналдар боюнча кыскача маалымат берип өтөйүк. Биринчи каналыбыз бул, өзүңүздөр жакшы билесиздер, Элдор Далиев аталышындагы канал. Бул каналга дагы жазылып, катталып койсоңуз болот. Эң кызыктуу маалыматтар сиздер үчүн берилет. Андан кийин экинчи каналыбыз дагы Элдор Далиев деп жазабыз. Бул каналга дагы бардыңыздар, катталып, Лидер ТВ каналы негизи бул, Лидер ТВ. Ал каналга дагы катталып койсоңуз, эң кызыктуу маалыматтар сиздер үчүн берилет. Урматтуу биздин каналдын көрмандары, барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Биз ойлойбуз, бул платформаларды өзүңүздөр албетте жакшы өйрөнүп, колдоносуздар. Терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап Мугалим Академиясы командасы. Биз албетте бул программалар боюнча кийинки кызыктуу сабактарды даярдайбыз. Ийгилик.